Бүгүнкү сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептерден мыкты делген командалар чогулган. Иш-чарага негизинен 7 жана 8 класстын окуучулары активдүү катышып, өздөрүнүн билимдерин жана жөндөмдөрүн көргөзүштү. Биринчи мектептен Михаил Бакин атындагы биз өзүбүзгө жол эрежесин үйрөнгөнү, кичинекей чоңдорго, жакшы көрбөгөн, жакшы укпаган адамдарга жолдо жардам бергени, жолдогу туура эмес жаман айдаган адамдарды жок кылганы жана өзүбүзгө правиланы үйрөнгөнү келдик. Сынакка Алыскы, Токтогул, Аксы жана Ала Бука райондорунан да окуучулар келишкен. Иш-чаранын негизги максаты балдардын катышуусундагы жол кырсыктарын алдын алуу, жол коопсуздугу боюнча көндүмдөрдү өнүктүрүү, тартипти жана жоопкерчиликти калыптандыруу болуп саналат. Биз Токтогул районунан келдик. Бул жаш өспүрүмдөр арасындагы жол тескөөчүлөр конкурсу бул жылына болот. Жылына биз активдүү катышабыз. Бул жаш өспүрүмдөр арасындагы баягы кийинки муунга аябай чоң мотивация, анан жолдо жүрүүнүн эрежелерин аябай үйрөнүшөт. Себеби биз жылына чоңураак 7-8 класстарды даярдап келебиз. 1 класстан 6 класска чейин ошол балдар баягы жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүшөт да мектептечи. Анан бул конкурс аябай чоң жардамы тиет да. Иш-чарага жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жана ата-энелер да катышты. Бул өңдүү сынактар жаш муундардын жоопкерчилигин арттырып, жол эрежелерин так сактоого үндөйт. Мына азыркы учурда ушу облустук деңгээлде сынак кароо өткөрүлүүдө. Эң негизгиси жаш өспүрүмдөрдүн ошол жол кыймылынын эрежелерин сактоо менен ошол жаш өспүрүмдөр жол кырсыгына кабылбоо максатында, алардын өмүрү ден соолугун сактоо максатында ушундай атайын кароо сынактары жылма-жыл өткөрүлүп, ушинтип келатат. Белгилей кетсек, бул иш-чара райондук, облустук жана республикалык деңгээлде жыл сайын өткөрүлүп келет. Мында мыктылар тандалып алынып, байгелүү орундарга ээ болушту. Ал эми бул жылы Манас шаарынын командасы жеңүүчү аталып, республикалык турга жолдомо алды. Зарина Жапар кызы, Алмамбет Кулушев, Манас шаары.